аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Саламатсызбы жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги эл собол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Биз бүгүн Агро айым Агро жаштар долбоору туурасында сүйлөшөбүз. Аталган долбоор өлкөнүн Ош, Жалал Абад жана Баткен областтарында ишке ашат. Катышуучулар айыл чарбасындагы өз бизнес ыкмаларын жана башкаруу тажрыйбаларын жакшыртуу мүмкүнчүлүгүн ала алышат. Долбоор дагы кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет, ага катышуу шарттары кандай, алдыда кеңири сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга She Starts аялдар арасындагы ишмердүүлүктү өнүктүрүү фонду коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Айзада Усупованы жана долбоордун координатору Махабат Жакиеваны чакырганбыз. Саламатсыздарбы, студияга кош келиңиздер. Алгач ушу Агро айым Агро жаштар долбоору туурасында айтып берсеңиздер. Мунун максаты кандай эле, кимдер катышат, эмне үчүн ушул аймактар тандап алынган дегендей. Саламатсыздарбы. Бул Агро айым Агро жаштар долбоору ушул USAID-тин Агросода проектисинин колдоосунда өтүп жатат. Эмне үчүн ошол Ош, Жалал Абад, Баткен областында иштеп жатканыбыздын себеби ошол USAID-тин Агросода проектиси ошол Кыргызстандын түштүк аймагына багытталган. Ошондуктан ошол Ош, Жалал Абад, Баткен областындагы 55 жашка чейинки аялдар жана 35 жашка чейинки биздин мырзалар да катыша алат. Бул долбоорго ошо негизи эле бизде Кыргызстанда айыл чарбасы өнүгүп жатат жана ошондой эле биздин калктын 65% ошол айыл жеринде жашайт. Алардын 90% ошол ар биринин өзүнүн жер үлүшү бар, мал чарбасы бар, ошол айыл чарба агро чарбасы менен эмгектенишет. Ошондуктан бирок аларга негизинен ошол айыл чарбасын, ошол агро бизнесин өнүктүрүүгө билим же болбосо жаңы маалыматтар жетишпейт. Ошондуктан бул биздин She Starts аялдар арасындагы ишкердүүлүктү өнүктүрүү фонду ошол мүмкүнчүлүктү берүү максатында ошол билим алуу жана өзүнүн бизнесин башкаруу ыкмаларын, жаңы ыкмаларын колдонуу максатында ошондой билимдерди берүү үчүн ушул проектини, ушул долбоорду иштеп чыгып, ошол Ош, Жалал Абад, Баткен областындагы 55 жашка чейинки аялдарга жана 35 жашка чейинки мырзалар катыша ала тургандай долбоорду иштеп чыкты. Бул долбоорду эң биринчиси ошол айыл чарбасында бул долбоорго негизинен ошол окуу, жаңы билимди алууга максат койгон, ошол жаңы билимди алып өздөштүрөм деген өзүнүн каалоосу бар, эң биринчиден. Экинчиден ошол агро бизнесте 1 жылдан кем эмес эмгектенген. 1 жылдан кем эмес ошол агро бизнесин иштетип жаткан биздин ишкерлер жана ошондой эле эң негизги ошол каалоосу болуш керек. Окууну үйрөнөм, жаңы ыкмаларды колдоном деген каалоосу болсо, анан ошол Ош, Жалал Абад, Баткен областындарда жашаш керек дагы. Андан кийин ошол жаш критерийлерине жооп бериш керек. Ошо 55 жашка чейинки биздин кыз келиндер, эжелер, апалар катышса болот жана ошондой эле 35 жашка чейинки мырзалар катыша алышат. Долбоордун ошо программасы жөнүндө дагы кененирээк сүйлөшөлү, бирок азыр ошо бул былтыр дагы ишке ашканын айтып жаттыңыздар эле. Былтыр кандай болду, быйылкысы эмнеси менен айырмаланып турат, кандай кошумчалар болду, айтып берсеңиз. Кутмаңыздар менен, урматтуу катышуучулар, угармандар. Жалпысынан алганда бул жана белгилеп кеткендей, бул долбоор 2-чи жылы башталып өткөнү турат. Буга чейин ошо өткөн жылы дагы Агро айым Агро жаштар ушул эле донордун колдоосу менен өткөрүлгөн. Айырмачылыгы, негизги максаттарыбыз ошол бир, ошол Айзада айым айткандай 65%дан жогору ушу жашоочулар, Кыргызстан калкынын жашоочулары көбүнчө ошол айыл жергесинде жашашат. Ал жакта эң негизги мүмкүнчүлүк ушу айыл чарбасын өнүктүрүү.
Ошондуктан негизги максатыбыз ошол да, ошол чөйрөдөгү эмгектенген кыз келиндерди, уулдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Негизги айырмачылыгыбыз былтыр албетте баягы долбоор десе биз өлчөлүү гана адамды камтай алабыз, өлчөлүү мүмкүнчүлүктөр гана бар деген сыяктуу. Былтыр 70 гана айымды жаштарды камтай алганбыз. Быйыл 210 адамды деп пландалып жатат. Бул абдан эле чоң мүмкүнчүлүк, дагы 3 эсе көбүрөөк ишкерлерге мүмкүнчүлүк пайда болот да. Андан сырткары ошол албетте былтыркы жетишкендиктерибиз болгон ошол 25 жаңы продукция пайда болгон. 25%га көбөйгөн соода карым катнаштар десек болобу, жаңы контракттар деп коебуз, долбоорлор, жаңы договорлор пайда болгон. Ошол ишкерлер өз ичара жана сыртка, ушу Кыргызстандын ичинде сатууга мүмкүнчүлүктөр пайда болгон. 14%га сатуу иштери көбөйгөн. Ошол мурунку долбоорго чейинки, анан долбоордон кийинки жетишкендиктер салыштырганда ошол сатуу иштеринин сом менен алганда көбөйгөн, жаңы контракттар пайда болгон. Анан быйылкы дагы жаңы мүмкүнчүлүгү ошол болуп атат. Буюрса долбоордун кийинки экинчи жарымкы этабында ошол Өзбекстанга дагы алып барып келебиз деген пландарыбыз бар. Буюрса бул уже Кыргызстандын ичинде гана эмес, уже экспортко чыгууга да мүмкүнчүлүктөрдү издөө, ошол экспортко чыгууга шарттарды да түзүү да. Негизги жетишкендиктер ошол максатыбыз да ошол болчу, ошол жаштардын жана IT чөйрөсү деп коебуз, ошол агросектордо IT инструменттерин, жетишкендиктерин пайдаланып кандайдыр бир ошол сатуу иштерин көбөйтүүдө, ошол эле өндүрүштү жакшыртууда же болбосо жаңы продукцияны иштеп чыгууда ошол IT чөйрөсүндөгү каражаттарды, мүмкүнчүлүктөрдү дагы колдонуу. Анан былтыркы долбоорун алкаганда ошо 14 долбоор ошо IT сфера чөйрөсүндө 14 команда катышып, анан ошол алар иштеп чыккан 3 күндүк хакатон өткөн. Хакатон деп ушу форматта өткөрүлүп, ал жерде жаңы ошол IT продуктлары иштелип чыгып, ошол чөйрөдө биздин ишкерлер колдоно алган программалар иштелип чыкканда, ошонун дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр болгон. Ошону пайдаланып ишкерлерибиз дагы ушу жанагы айтылган сандык көрсөткүчтөргө жете алды деген дагы жете алды деп айта алабыз да. Эми бул ошо 25 сентябрга чейин сиздер айткан критерийлер менен тандап аласыздар катышуучуларды. Катышуучуларды программада эмне күтөт? Бул жолу ошо программасын айтып берсеңиз. Ушул ушу сентябрь айынын 25 сентябрга чейин ошол долбоорго катышуу үчүн сиз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетели. Ошол катышуу үчүн бизде өтүнмөнү толтуруш керек. Ошол өтүнмөдө суроолор бар. Кандай жаңы технологияларды эгер билсе колдонууга кызыгып атасыз деген сыяктуу суроолор бар. Ошондой суроолордун баарына толук жооп берип, ошол өтүнмөлөрдү толтурса, биз алардын арасынан тандап алабыз. Ар бир областтан 70 адам тандалат. Бүгүнкү күндө айта кетчү нерсе, ушул 180ден ашуун 200гө жакын, бүгүнкү күндө кошкондо 200гө жакын өтүнмө келип түштү. Бул жакшы, активдүү биздин ошол 3 областтан толтуруп жатышат. Дагы айта кетчү нерсе, ошол азыр деле толтура бериңиздер. 25-не чейин ким толтуруп ошол өтүнмөнү бере элек болсо бериңиздер. Себеби тандоо ошол 25 сентябрдан кийин болот. Бул программада жаңы дагы бул программа негизи бул окутуулар долбоордун программасында эң биринчи ошол тандалып алынган ар бир областтын 70 катышуучусуна бир күндүк киришүү тренингтери болот. Ошол биздин алдыңкы эксперттердин катышуусунда ар бир областта өтөт. Андан кийин ошол 70 катышуучу үчүн онлайн окутуулар болот. Ошол биз бул онлайн окутуулар үчүн биз 10 алдыңкы эксперттерди ошол агробизнесте, айыл чарба бизнеси бар же айыл чарба ошол негизи эле бул агробизнес деген эмне ошол жөнүндө айта кетсек, бул агробизнес, бул агрокомплекс, негизи агро өнөр жай комплексинин бир формасы болуп эсептелинет. Бул жерде жерди гана иштетүү эмес, мисалы жер иштетип же мал өстүрүп продукцияны гана өндүрүү эмес, ошол продукцияны сактоо, кайра иштетүү же болбосо транспортировка сыяктуу ошондой ишкерликтер кирет. Ошо менен ким
ошол ишкердиктер менен ким иштеп жаткан болсо ошол адамдар катыша алат жана ушул негизи ушул областтарда окутуулар болот. Ушул агро бизнесте, айыл чарба бизнесинде жакшы тажрыйбасы бар, көп тажрыйбасы бар, жакшы тажрыйбасы бар. Алдыңкы ошол эксперттер катышат. Ошолордун катышуусунда видео сабактар болот. Ал видео сабактар биздин ушул Шестартстын YouTube каналы бар. Ошол YouTube каналындан жеткиликтүү болот баарына катышуучуларга. Жана бул долбоордун дагы бир айырмачылыгы ошол долбоордун ичинде жазылган YouTube'дагы окутуулар, окулган программалар, окуу программалар башкалар үчүн дагы жеткиликтүү болот. Биздин башка областтагы ошо ишкерлер үчүн да жеткиликтүү болот. Кийин ошол бүткөндө баарына жеткиликтүү болот, колдонсо болот деген жаңы маалыматтарды. Жана ушул 70 ар бир областтан 70 киши катышып, анын ичинен ушул февраль айына чейин окутуулар болот. Ал окутууларды активдүү катышып, тесттер болуп турат. Тесттерди жакшы өтүп, анан өзүм чын эле мен ушул окууларды колдоном. Өзүмдүн ошо бизнесимде жаңы ыкмаларды колдоном, жаңы технологияны колдонгум келет деген 40 ушул перспективдүү катышуучулардын арасынан 40 адам тандалып алынып, алар ошол алган билимин эми мындан ары ошол ментор, насаатчы, устат, шакирт программасында киргизилген. Ошол дагы 10 насаатчынын жардамы менен ошол алган жаңы билимдерин өзүнүн тажрыйбасында колдоно алат. Колдоно алуу мүмкүнчүлүгү бар. Андан кийин ошол калган 40 адамдын андан дагы активдүү, андан дагы ошол жана айтып кеткендей экспорттоо мүмкүнчүлүгү бар, экспорттоого максаты бар адамдар ошол Өзбекстанга бизнес тур уюштурулат. Ал бизнес турга ошол 10 адам тандалып ал катыша алат. Алар ошол барып ошол Өзбекстандагы агро сферасында көп тажрыйбасы бар, эксперттер менен кошо ошол агро соода сатык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, ошол соода сатыкка ошо Кыргызстан менен Өзбекстандын байланышын жакшыртууга салымын кошо алышат деп ойлойбуз. Ошол мүмкүнчүлүктү алуу үчүн ошол бизнес турга 10 адам катыша алат. Мындан тышкары дагы YouTube каналында Agro Ayım Talks деген видео подкаст уюштурулат. Бул ошол 12 видео болот. Бул ошол жаңы ыкмалар, ошол эле жаңы технологиялар жөнүндө ошол биздин айыл чарбасындагы айымдардын ошол видео подкасты болот. Бул жактан тажрыйбасы менен бөлүнүшөт. Бул жактан дагы ошол бизнести өнүктүрүүгө жакшы маалыматтарды алса болот. Жана бул дагы ошол келечекте ошол маалыматтар сакталып калып, башка адамдар үчүн дагы колдонсо болот. Жана ошондой эле ушул 40 адамдын арасынан дагы 3-өө ушул изилдөөгө дагы мындай изилдөө макала жарыяланат, изилденип ушул долбоорго чейинки өзүнүн долбоорго чейинки агробизнесинин, андан кийин долбоордон кандай мүмкүнчүлүктөрдү алды, дагы кандай келечекте дагы мүмкүнчүлүктөр колдонсо болот сыяктуу ошондой изилдөөлөр өткөрүлөт. Ошо аймактарда кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Аларда мисалы кандай потенциалы кандай ошолордун? Эми потенциалы боюнча айта кетсек чоң. Биздин үмүтүбүз да чоң, пландарыбыз да кенен десек болот, бирок ар бир адам баягы айтып коет го, оорулууга доктор жардам бере албайт эгер оорулуу өзү аракетте кылбаса деген сыяктуу. Эми бул салыштырмалуу макал, бирок долбоорлор канча деген бизге чейин биздин уюм аркылуу, башка уюмдар аркылуу деле ар кандай долбоорлор жасалып жатат ошо региондорду өнүктүрүү боюнча, ошол агросектордо дагы. Анан бул тараптан биз ошол Айзада айым белгилегендей алдыңкы эксперттердин жардамы менен алардын ошол билим деңгээли көп учурда ошо жана керектүү, тиешелүү, учурга тиешелүү, керектүү болуп аткан билимдер жетпей калган, өз убагында жетпей калгандыгы үчүн ошондой мүмкүнчүлүктөрдөн калып калышат да. Ошондуктан ошол эксперттердин жардамы менен өзүбүздүн ушуга чейинки топтогон тажрыйбабызды колдонуп, ошол ишкерлерге маалыматты убагында жеткирсек,
ошол бүгүнкү күндөгү санариптештирүүнүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошол онлайн сатуу ыкмаларын, онлайн сатуу площадкаларын, ошолор жөнүндө маалыматтарды жеткирип, ошону кантип мисалы үчүн катталып ошол жерде катталып эле койгондун артында да көп чоң жумуштар жатат. Ошол продукцияны кантип деңгээлге жеткире, сапатын жакшыртыш керек, кантип ошол келген кардарга убагында мөөнөтүнөн кечиктирбей жакшынакай упаковка деп коебуз, баягы салынган, тем более агросектордагы өнүмдөр бул баягы өзүнүн сакталуу мөөнөтү болот, колдонуу мөөнөтү болот. Ошол баардык тиешелүү эрежелерди сактоо менен ошо кардарга мамиле кылуу, кардарды тейлөөнү билүү, туура тейлөө, жанагы сүйлөшүүнүн туура жолдорун колдонуу деген сыяктуу мүмкүнчүлүктөрдү колубуздан келишинче жеткиренге аракет кылабыз да. Потенциал абдан жакшы, себеби өзүңөр билгендей айрыкча бул төштүк региондордо жер жемиштер, өсүмдүктөр абдан баягы жылына 3 жолу да түшүм алган жерлерибиз бар да. Анан ошол жерлерде ошол агрономдордун дагы кеп кеңештерин да алганга аракет кылабыз. Ошол жерди кантип баягы байытып жибербей, мындай арыктатып жибербей, кантип туура ошол баягы убагы менен алмаштырып, кайсы убакытта кандай үрөндөрдү пайдаланып, же болбосо кандай жер семирткичтерди пайдаланып деген сыяктуу ушундай пайдалуу кеп кеңештердин баарын топтоп жеткиргенге аракет кылабыз. Анан албетте биздин мына бүгүн дагы эле айта берели, 25-ине чейин дагы мүмкүнчүлүк бар. Айса дайым белгилеп кеткендей, бул жерде сөзсүз түрдө эле только баягы бир нерсе өндүрүп, анан ошону эле алып сатышым керек экен эмес, балким ошол өндүрүлгөн өнүмдөрдү башка кардарга жеткирүү кызматын көрсөткөн балким уюмдар болсо, алар да катыша алат. Ошол жалпы эле ушул агросекторго тиешелүү иш-чараларды кылган ишкерлер катыша алат. Анан дагы бир нерсени белгилеп кетчү нерсе, ушу биздин уюмдун баягы жетишкендиги деп коебузбу, же болбосо баягы жакшы жагы, көп учурда долбоорлор десе эле көп учурда жана 1 жылдан 3 жылдан өйдө бир иш-чара жүргүзүп аткан ишкерлерди камтып калат да. Анан биздин жакшы жагыбыз ошол жаңы иштеп келе жаткан, же болбосо идеясы, потенциалы чоң болгон ишкерлерди да камтууга мүмкүнчүлүктөр бар. Көп учурда камтып, анан ошол наоборот биздин уюштуруп аткан долбоорлорубуз, окуу иштерибиз түрткү болуп, анан алар бизнести ачып кеткен күндөрү да бар да. Ошондуктан бул жакта да биз айтып кетебиз, чакырып да кетебиз. Баягы бул жакта уже иши болуш керек экен деп отура бербей, эгер өзүнүн идеясына ишенип, мына мен ушундай иш-чараны жасаган жатам деген планы болсо дагы, ошол ишкерлери дагы колдонуп, ошол өтүн менен толтуруп койсо болот. Анан ал жакта албетте баягы комиссия карап, эгер потенциалын көрүп ошого ишене ала турган болсо, балким ошол биздин окуулар түрткү берип, ошол менторлорубуздун жардамы тие тургандай болсо, балким катышууга мүмкүнчүлүк алып калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул жагын дагы айта кетмекмин. Карап, эгер идеяңызга ишенген болсоңуз, же болбосо кандайдыр бир баягы MPV деп коебуз, минимальный жизнеспособный продукт деп коебуз да, эгер кандайдыр бир уже колуңузда ошол сиздин өндүргөн продукцияңыз же кызматыңыз болсо, ошону менен да катышууга аракет кылып көрүңүз деп чакырмакчымын да. Былтыркы жетишкендиктерди белгилеп өткөнсүз жакшы. Анан быйыл кандай идеяларды бүтүп жатасыздар? Быйыл ошол жаңы негизи эле ошол агро секторда жаңы технология, ошол өзүнүн бизнесин башкарууда жаңы ыкмаларды колдонуу, жаңы маалыматтарды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн берилдеп жатабыз. Мисалы айта кетсек, ошол мисалы айыл чарбасында мисалы ошол жаныбарларды өстүрүү, мисалы ошол эле уйдун сүт берүүсүнүн мисалы кандай ыкмаларды колдонуп, же болбосо кантип тандап алып ошол туура көп сүттү ала турган, мисалы биздин айыл чарбасында ушу канча жылдан бери иштесе жашаса деле ошол уйдун канчалык сүттү, кандай уй канчалык көп берет экен, мисалы айырмалай албаган дагы бар да жарандарыбыз. Ошол сыяктуу дагы маалыматтар камтылат. Мисалы ал ошонун түзүлүшүнө жараша, породасына жараша сүт өндүрүмдүү же болбосо эт өндүрүмдүү болуп бөлүнөт. Ошол сыяктуу ошону айырмалай турган маалыматтар жана андан
башка жаңы технологиялар дегенибиз мисалы ошол биздин ошол түштүк жакта жер мисалы жер аз берилет, жер үлүштөрү аз келет. Ошол жерди мисалы бир жылда бир сезондо 2-3 жолу урожай түшүмдүүлүктү алуу ыкмалары бар. Мисалы кээ бир биздин ошол тажрыйбалуу агросектордагы ишкерлерибиз ошол 2-3 жолу түшүмдү алууга жакшы өздөштүрүп алышкан да. Ошол сыяктуу жаңы ыкмалар жана же болбосо ошол тамчылатып сугаруу сыяктуу жаңы ыкмалар жана башка мисалы автомат ушул эле мобилдик телефонду колдонуп балким жаңы маалыматтарды алабы, же болбосо ошол эле мобилдик тиркемелер, биз билбеген тиркемелер бар, мисалы бизде колдонулбаган. Ошол эле мобилдик телефондон канчалык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, ошол өзүнүн айыл чарбасында ошол технологияларды колдонсо болот. Ошол сыяктуу санариптик ыкмаларды дагы өздөштүрсө болот, ошондой сыяктуу. Ушул сыяктуу жаңы ыкмаларды, жаңы билимдерди берүү үчүн азыр бизде ошол эксперттерди да тандоо иш чарасы жүрүп жатат параллельно. Андан башка негизи ошол биздин бул долбоордун жыйынтыгында биз ошол 50дөн ашык адам өзүнүн ошол соода саттыгын көбөйтөт дегенди күтүп жатабыз. Жана ошондой эле ошол 10 адам барып ошол Өзбекстан менен бизнес турга барып Өзбекстан менен соода саттыкты дагы өздөштүрөт, келишимдерди түзүп келет деген нерсени дагы күтүп жатабыз бул долбоордон. Жана ошондой эле ушул жана айтып кеткендей эле долбоордогу жаңы ыкмалар, жаңы берилген маалыматтардын баардыгы ошол биздин YouTube каналыбызда. Башка бул долбоорго катыша албай калган биздин жарандарыбыз үчүн дагы жеткиликтүү болот. Ошонусу менен дагы айырмаланат. Анан негизи эле ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетсек, негизи She-Starts командасы бул ошол санариптик ыкмаларды көбүрөөк колдонуп, ошол YouTube'да мисалы бүгүнкү күндө 4000ден ашуун катталуучулар бар экен. Алар ошол жакта мисалы SMM мисалы мурунку долбоорлордун алкагында видео сабактар азыр деле бар да, ошол жеткиликтүү. Мисалы SMM ошол эле мисалы Instagram'да өзүнүн чыгарган продукциясын кантип сатуу, же болбосо ошону сатуу үчүн ошол SMM'ди кандай колдонуу керек жөнүндө дагы азыр убакта ошол жеткиликтүү болуп турат сабактарыбыз. Ошол азыр деле ачып карап окушса көрүшсө болот. Видео сабактар бар. Ошол Facebook'ту кантип колдонот, Instagram'ды кантип колдонот, же башка негизи эле Instagram'да кандай дагы башка постторду кантип жасаш керек, ошол сыяктуу бул мурунку долбоорлордун негизинде жазылган иштер, ошолор жеткиликтүү болуп турат. Ошол сыяктуу эле бул USAID'дин Агросоода долбоорунун колдоосу менен жасалган иш чаралар дагы ошол жеткиликтүү болот башка. Чоң рахмат. Мен да кошумчалап кетсемби, ошол азыркы айтылган маалыматка да негизги бул жакта ошо айтылган билимдерден сырткары дагы ошол эң негизги заман талабына ылайык ошол өндүрүлгөн продукциясын, мисалы үчүн IT решение деп атпайбыз, былтыркы долбоордун алкагында иштелип чыгылган программалар да болгон. Мисалы үчүн өзүбүз баягы бул көйгөй баарыбызга эле белгилүү. Мисалы үчүн быйыл картошка баа болду десе, көп адамдар пландабай туруп эле картошка себип алат дагы, анан баа болбой арзан болуп, сата албай же сактай албай чирип, баягы себүүдөгө айдап отоодогу кеткен чыгымдарын да жаба албай дыйкандар көп баягы көйгөйгө туш болушат. Же болбосо ошол эле алманы, же болбосо өрүктү, мисалы үчүн быйыл Көл областында өрүктү сата албай көйгөй болду. Алманы отургузат десе эле мындай сортуна карабай, сакталуу эрежелерине карабай эле баягы отургуза берет. Ошон үчүн мындай былтыркы долбоордун алкагында да иштелип чыккан мындай решение бар болчу, чечим бар болчу. Бул ошол приложение. Ал приложенияда ошол Кыргызстандын жалпы маалымат топтолуп турат да. Мисалы үчүн быйыл кайсыл жерде канча гектар жерге кайсыл өсүмдүк же болбосо кайсыл жашылча себилди, ошондо баягы мисалы канча түшүм күтүлүп атат деген сыяктуу, анан кийинки прогноз сыяктуу көрүп турса болот да. Ошого жараша адам өзү мындай үйрөнөт
да, ошол билим как раз мүмкүнчүлүк да болот. Ошол туура пландоо, жерди туура пландап, кайсы жашылчаны же кайсы өсүмдүктү сепсе болот. Анан өзүнүн агрономиядагы өзүнүн эрежелери бар да, кайсыл жашылчадан кийин кайсыл өсүмдүктү себиш керек ба, жерди арыктатып жибербеш үчүн. А биз көп учурда эле ошол жерди туура эмес пайдалангандын же болбосо жанагы зыяны көп жер семирткичтерди колдонуп салып, анан жерди туура эмес пайдалангандын негизинде түшүмдүүлүгүн дагы түшүрүп жиберебиз да. Анан ошондуктан азыркы учурда өзүңүздөр билесиз, баягы аз жерден сапаттуу көбүрөөк түшүм алып, анан таза экологиялык жактан таза продукция болсо, ал дагы баалуулугу жогору болот. Ушундай сыяктуу маселелер камтылат. Анан дагы бир белгилеп кетчү нерсе ошо бул башка бүткүл дүйнөлүк улуттар уюмунун аялдары да, ООН женщина структурасы донордун колдоосу менен дагы бир долбоор аткарганбыз. Бул ишкер аялды колдоо, же болбосо покупай у женщины, buy from women KG деген дагы бир долбоор аткарганбыз. Бул дагы агросода, агрожаштарга дагы сонун тыгыз байланышы бар десек болот. Себеби ал долбоордун алкагында биз buy from women KG деген сайт түзүлгөн. Ал сайтта Кыргызстан ичиндеги ар түрдүү, ар чөйрөдөгү иш алып барган ишкер айымдар жөнүндө маалымат топтолгон. Бул айтсак болот Кыргызстандагы биринчи мындай өзгөчө платформа. Себеби биз билгендей баягы агросектор же болбосо тигүү чөйрөсүндө деген сыяктуу ар бир чөйрөнүн өзүнүн баягы платформалары бар, маалымат бере турган. Ал эми бул buy from women kg.com платформасында болсо жалпы ишкер айымдар жөнүндө ал жакта өнүмдөр да бар, кызматтар да бар да. Анан бул аграйым агрожаштар долбоорунан чыккан ишкер айымдар дагы ошол биздин платформага катталуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал платформа 3 тилде жасалган. Негизги максатыбыз ошол жанагы эле ишкерлердин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, укуктарын кеңейтүү, мүмкүнчүлүктөрүн, экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Себеби ал долбоор аркылуу, платформа аркылуу өндүрүүчү өзүнө балким кардар таба алат, же болбосо поставщик деп коебуз го, наоборот ага керектүү буюм тайымдарды же болбосо ошол эле жер семирткич же болбосо үйрөндөрдү бере турган балким мындай партнерду таба алат, же болбосо балким анын ишине инвестиция кылам деген инвестор таба алышы мүмкүн. То есть мүмкүнчүлүктөр абдан жакшы да. Анан дагы эң негизги белгилей турган нерсе бул бүгүнкү күн заман талабы, нетворкинг деп коебуз. Баягы 100 сомуң болгончо 100 досуң бол. Себеби ар бир ошол 100 досуң, 100 таанышың сага кайра 100 мүмкүнчүлүктү алып келет. Ошондуктан бул долбоорлордун мүмкүнчүлүгү дагы бере турган дагы мүмкүнчүлүгү бул ошол региондордо жашаган ишкерлер өз ичара таанышып, сөзсүз гана кызматташып, жанагыдай эле балким бири-бирине биздин да экспортко кетирүүдө көп проблемаларыбыз бар да, көйгөйлөрүбүз бар. Мисалы үчүн бир түрдөгү продукцияны 50 тонна же 100 тонна мага керек десе, аны жеке бир жалгыз ишкер топтоп өндүрүп бере албайт. Бул учурда ошол долбоордон өткөн ошол эле бир типтүү продукцияларды өндүргөн өндүрүүчүлөр балким баштарын бириктирип алып, бирге алган билимин туура колдонуп, бирге иштешип, ошол суралган 100 тонна же 50 тонна продукцияны көлөмдү чыгарып бере алышса болот да. Ошол жана нетворкинг, бири-бири менен байланышып, кызматташып, иштешип, ички рынокты дагы баягы камсыздоого жана сыртка чыгарууга да мүмкүнчүлүктөрү кененирээк болот да. Бир жалгыз өндүрүүчү ошол эле документация, сертификация, өзүңүздөр билесиздер, бул тамак аш продукцияны сөзсүз сертификаттар керек. Ошол сертификатты алууда, логистикада да, ошол эле кетирүүдө, көлөмдүү камсыздоодо баардык ошо мүмкүнчүлүктөрү кеңейет да. Ошондуктан нетворкинг абдан жакшы болот. Себеби балким биздин долбоорго чейин алар бири-бирин таанычу эмес, балким бири-бирин издеп жүргөн, бирок ошо билген эмес каякта, кандай деп маалыматтын жоктугунун негизинде. А бул жерде ошол бул дагы мүмкүнчүлүк сонун пайда болот да. Демек ошо ишкерлердин мындай кандай тобокелчиликтер болуп жатканын көрүп, аларга мүмкүнчүлүктөрдү, чечимдер дагы сиз айткандай IT, экологиялык жактан аң сезимдүү кабыл алуу, баардык иштер бирге мындай айкалышып чечилип жаткан турбайбы? Чоң рахмат сиздерге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Ошо эфир соңунда ошо дагы бир жолу эскертип кетебиз. Ош, Жалал Абад, Баткен областындагы ишкер
айымдар, жаштар өздөрүнүн билдирме өтүнмөлөрүн жөнөтсө болот. 25-не чейин бул. Бул өтүнмөнү ошол She Starts деп бизде социалдык тармактарда баракчаларыбыз бар. Ал жакта бүт маалымат бар, ссылкасы бар. Ссылка аркылуу өтүп, ошо өтүнмөнү толтуруп коюшса болот да, же болбосо телефондордо эле көргөзүлгөн. Ошол Instagram, Facebook, YouTube каналдарыбызга жазылып алып, Telegramда дагы бар. Ошол жака эгер суроолору болсо, түзмө-түз байланышып, суроолорун берип тактап алышса болот. Чоң рахмат сиздерге убактыңыздарды бөлүп, пайдалуу маалыматтар менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Эл Собол программасын көрдүңүз. Анда агро айым, агро жаштар долбоору туурасында, деги эле ишкер региондордогу ишкерлердин мүмкүнчүлүктөрү туурасында сүйлөштүк. Бүгүн бизде студияда мейманда She Starts аялдар арасындагы ишмердүүлүктү өнүктүрүү фонду коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Айзада Усупова жана долбоордун координатору Махабат Жакеева болушту. Эфирди мен Айгерим Мукатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.